Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Узап бара жаткан 2022 жыл дүйнөдө жана Кыргызстанда ар кыл окуяларга бай болду. Жыл башталгандан тарта Кумтөргенин башкаруу, толугу менен Кыргызстанга өтүшү, Баткендеги чек ара чатагы, Кемпир Абад окуясы жана андан кийинки камоолор өлкө күн тартибинин башкы сабына чыкты. Дүйнөдөгү олку-солкулук конфликттердин таасири да сезилип, валюта рыногундагы өзгөрүүлөр сезилсе, бу мобилизациядан качкан орусиялыктар Кыргызстанга дагы агылышты. Узап бара жаткан жылда эмнелер менен эсте калды, келе жаткан жылда эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин талкуубузга президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев, Илимпоз профессор Сулайман Кайыпов, саясатчы генерал Өмүрбек Субаналиев катышууда. Мындан сырткары биздин студиябызга бир нече убакыттардан кийин Кыргызстандагы мигранттар кесипти кошунун негиздөөчүсү Гүлнара Дербишева дагы келип кошулат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студиябызга келип талкууга катышууга макул болгондугуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгач болуп узап бара жаткан жылдагы Кыргызстандагы негизги окуяларды эсибизге салып алуу, анан талкууну баштасак. Ни сантиметра им не отдадим. Наши бойцы до конца стоят. Biz жалпысынан 19.700 гектар жер алдық. Суунун астындагы 4.485 гектар жерди бердик. Почти 5 есе көбүрөөк жерди алдык. Бийликте баланс сөзсүз болуш керек. Чыныгы демократиялык коомдо эң маанилүү булагы бул эл. Подворники, власть отпускает только взяточников. Бул узап бара жаткан жылдагы Кыргызстандагы эң маанилүү окуяларды, көз ирмемдерди эске салган видео болду. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мен алгачкы суроону Чолпонбек мырза сизге жолдоюн деп жатам. Мына кыргыз бийлигинин өкүлү катары узап бара жаткан жылды сиз кандай баалайт элеңиз? Эмнеси менен эсте калды? Эмне артыкчылык, эмне кемчиликтер болду? Эми ачыгын айтышыбыз керек. Өткөн жыл, өтүп бараткан 22 жыл бул өтө мындай татаал, оош кийиштүү жылдардан болду. Анын өтө эле бир оор жагдайы бул чек арадагы Тажик менен Кыргызстандын ортосундагы жанжал. Бул жерде биз далай азаматтарыбыздан айрылдык, бир топ мамлекеттик чыгымга учурадык.
эми чыгымдын ордун толтурса болот экен, бирок баягы өмүрүнөн айрылган азаматтарыбызды кайтарып келе албайт экенбиз. Мына ушунусу менен биздин эсибизден кеткис оор баягы окуя болуп калды. Эми андан сырткары баягы экономикалык дүйнөлүк экономикада жүрүп аткан экономикалык кризис дагы Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда экономикалык оор жагдай, азык-түлүктөрдүн кымбатташы болду. Ошо менен бирге эле баягы кетип аткан жылды жамандап кетирбейт дейт. Баягы эми өзү менен кетсин, бирок жакшылыгын да айта кетели деген сөз бар. Жакшылыгы дагы ошону менен бирге эле көп жылдардан болду деп айтсак болот. Мына мисалы өзүңүздөр жогоруда көрсөткөндөй көмтөрдү толугу менен Кыргызстан мамлекетине алдык. Мына көчөгүнө министрлер кабинетине өзүнүн отчетун берди. Ошондо мурдагы түшүп аткан каражаттан 3 эсе көп каражатты бир жылдын ичинде алгандыгы жөнүндө сөз болду. Бүгүнкү күндө буга чейин баягы Улуттук банктагы сакталган алтын кордун салмагы мына 40 тоннадан ашык деп Улуттук банктын өкүлү айтты. Ушунун баардыгы эле биздин баягы мамлекетибиздеги жакшы жагдайлар деп айтсак болот. Аны менен бирге эле Камбар ата бирдин курулушун баштап жибердик. Бул чоң амбициялуу кадам болуп эсептелет. Андан сырткары эми баягы темир жолубуз курулуп атат дегендей, жолдорубуз курулуп атат, канча бир мектептерибиз курулуп атат. Бул ушуну менен эми буга чейин биз мына Баткендеги окуяда эсиңиздерде болсо керек, бир учурда ошондой окуя болгондо бир үйдү күйүп кеткен бир үйдү салып бере албай, ошондо спонсорлордун, демеушчүлөрдүн жардамы менен ошол үйдү эл куруп берген эле. Мамлекет ошо бир үйдү салганга кудурети жетпей болгон. Азыр болсо мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, 2 айдын ичинде 300дөн ашык үйдүн курулушу курулуп бүтөйүн деп калды. Канчалаган үйлөрдү, канчалаган соц объектилерди кайра курууга жетишип атат мамлекеттин күчү менен. Мына ушунун баары. Мына жалгыз эле ушул Баткендеги чыгымдын өзү 8 миллиард сомдон ашык каражатты алды да. Мына ушунун баары баягы мамлекетибиздеги ушундай курч кырдаалга карабай, экономикалык дүйнөдө болуп аткан экономикалык кризиске карабай, биздин өлкөдө өсүш болгону менен биздин ушул жыл эсибизде калды да. Баткендеги жана чырды айтып калбадыңызбы? Эң Кыргызстан эгемен тарыхындагы масштабтуу бир куралдуу жаңжал катары эсте калды. Сулайман мырза, мына жана эле видеодон көргөндөй соңку жыл дүйнөдө, аймакта, өлкөдө деле оош кыйыштуу, олку-солку чийлешкен процесстер жүрүп жаткандыгын көрсөттү. Анан дал ушул процесстер, дал ушул окуялардын кыргыз коомчулугу, кыргыз бийлигине таасири кандай болду? Сиз мындай көптү көргөн, анализдеген адам катары жылды жалпысынан кандай сыпаттайсыз? Эми өзү дүйнө бир канча жылдан бери бир жаңы тилкеге өтүп бараткандай болуп турат да. Адамзаттын тарыхы ошо жаңы кадамдарды шилтеп, коомдук мамилелерде бул көрүнүп жатат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бир туугандарга согуш ачса болот экен, бул деле болуп атат. Кудай кошуна бири-бирине кол салып кирсе болот экен, бул деле болуп атат. Эми адамзат өзү ойлонуш керек, ойлонуп биз кайда баратабыз деген суроону ар бир киши өзүнө коюш керек да. Ушу жагынан жалпы эле мындай жарандык коомдагы өзүнө жоопкерчилигин мойнуна ала элек да. Мына мисалы өткөн жылы ошол кокустуктар болуп кетти. Кээ бирөөлөр муну кокустук дебей жатат, себеби пландуу түрдө иш аткарылган иш экен деген аныктамалар чыкты. Эми өткөн жылдын каталарын кайталабаш керек деп эсептейм. Мисалы үчүн биз Кыргызстан ушу кошуналар менен мамилени абдан бекемдешибиз керек. Орто Азия, Борбордук Азия бул өзгөчө аймак. Бул жерде мамилелер өтө кылдат. Ошондуктан ошол биз чет жаныбыздагы кошуна өлкөлөр менен болгон мамилени абдан жакшыртышыбыз керек да, жакшыртуунун жолдорун табыш керек. Мисалы үчүн Тажикстан,
жакшы кошуна таба албайбыз. Тажиктер үчүн бизден жакшы кошуна таба албайт алар. Биз да алардан жакшы кошуна таба албайбыз. Биздин бир гана жолубуз ушу ынтымактыкта жашап калыш керек. Эгер ынтымактыкта жашай албасак, анда болбой калат. Анда үчүнчү күчтүн мындай майканына айланып калабыз да. Ал эми Өзбекстан менен дагы мына чек ара бир топ ыйкы менен бүтүп атат. Бирок эми өзбектер менен биздин көп болсо 2000, былтыр 3000 жыл мурда бир эл болгонбуз да. 3000 жыл мурда баарыбыздын атабыз бир киши экендигин ойлоп койгондун өзү эле канча. Ошон үчүн өзбек бир тууган эл менен биз кандай болсо дагы, эмне маселени болсо дагы чечип ала турган жолдорун табыш керек. Эми бул жерде мен элимден кишиси катары айтып коеюн. Бул жалаң саясат менен чечилбейт. Жалаң эле саясатка сала бергенде болбойт бул иш. Бул жерде элдин акыл эси деген бар, элдин тажрыйбасы деген бар, элдик тажрыйба деген бар, элдик дипломатия деген бар. Ар бир улутта акылман кишилер бар, ошолордун да күчүн колдонуп, ошолордун дагы ынтымактыгы, биримдиги менен бул анча-мынча чыгарылган маселелерди жоюп кетиш керек. Менимче ушу кийинки жылда жасай турган эң маанилүү иштердин бири ушул деп ойлойм. Себеби ички маселени өзүбүз чечип алабыз. Сырткы маселе ошондой деп ойлойм. Биз жанаттан бери айтып аткандай, Өмүрбек мырза, оош кыйыштуу окуялардын катарында быйыл мына ошол жарандык коомдун өкүлдөрү, медиа, оппозиция, басым күчөдү деп айтып жатат. Муну буга чейинки маектериңизде өзүңүз деле белгилегенсиз. Анан бийлик албетте муну четке кагып, кайсы бир деңгээлде мунун баары мыйзам чегинде жасалып жаткан иштер катары белгилеп жатат. Бийлик менен жарандык коомдун ортосундагы процесстер жөнүндө, жалпысынан бийлик менен оппозициянын ортосундагы процесстер жөнүндө сиз нелерди айта аласыз? Быйылкы жылды жыйынтыктап жатып. Эми Кыргызстанда 30 жылдан бери, эгемендикти алгандан бери, Кыргызстанда биринчи бул саясат алдыда, анан кийин экономика болчу. Бүгүнкү күнгө чейин ошондой болуп келатат да. Биринчи саясий маселелерди коюп атат, экинчи экономика, экинчи жолго түшүп кетти. Бирок бүгүнкү күндө биз президенттик мамлекетте жашап атканына күбөбүз. Ошон үчүн бүт ички жана сырткы биздин саясатка бир гана киши, бул президент жооп берет. Вот ошондой кандай тема ал жөнөтсө, ошондой болот бүгүнкү күндө. Вот мисалы консолидация деп атпайсыңарбы? Консолидацияны президент баштайт. Президент должностька келгенден кийин Кыргызстанда саясатты тышташ керек да, и адилеттүү президент болуш керек. Болду. А биздин жанагы президенттердин баардыгы эмне себептен төңкөрүштөр болду, эмне себептен качып жүрөт, кийин оматыбыз кетип калыптыр деп туруп дейип жүрөт алардын баардыгы. Эмне себептен? Анткени баардыгы саясат менен алек болгон. Анткени буда ближний круг деп коет, жакын кишилер болот, семьясы болот, анан агасы, үкөсү, балдары болот. Ошолордун баардыгы саясатка чоң роль ойногон. Бирок бүгүнкү күндө ошонун баардыгы мына 2 жыл саясатта 2 жыл бул аябай чоң убакыт. Анткени дүйнө практикасында 1 жыл, анан 1,5 жылда уже ошо президент болуп келген киши калыптанат. Эч кандай уже жанагындай жолдорго, жаман жолдорго барбайт, и уже анын жумушун эмки жылдарга анализ кылса болот. Кыргызстанда мисалындачы? Мисалы Кыргызстанда эмне себептен азыр мына ушул жерде эксперттер талдайт да туруп биз ушу теманы көтөрүп атабыз да, консолидация деп. Бүгүнкү күндө биз наоборот азыр айтышыбыз керек эле. Кыргызстанда 30 жылдын ичинде жаза албаган консолидацияны бүгүнкү президент жазады. Анткени өзү ушунун башынан баштап аягына чейин өзүнүн башынан өткөргөн, кыйналган, понимаешь? Түрмөдө жатып чыккан, элдин назары менен, элдин жардамы менен президент болду. Ошону деп туруп, анан биз ушундай азыр айтышыбыз керек эле да. И экономика ушундай чоң эмеге жетти деп туруп биз аябайга сыймыктанып айтышыбыз керек эле. Бирок тилекке каршы
бүгүнкү күндө көп нерселер калп болуп атат. Кабинет министрликтин отчетун кечээ уктук, жартысы калп, жартысы эми прозрачный эчтекеси жок да. Ошол эле мына президент советниги айтып атат, Баткен эмеси боюнчачы аябай көп үйлөр курулду деп. Мына Лейлекке президент барбай койду эле, Лейлектин эли бүт баары нааразы болуп атат, себеби эчтеке курулган жок Лейлекте. Материальный ущерб эмелердин баары Лейлекте болгон, көп нерселердин баары. Анан бүгүн мына средства массовой информациялар жанагы более адилеттүүрөөк, алар айтып атат, 400 бузулган үйдөн экөө эле гана азыр эмеге берилди, эксплуатацияга. Калгандары качан берилет, бир Кудай билет. Или парламентте айтып атат, не себептен жанагынча акча котордум десе, ошо акчага бүгүнкү күнгө чейин, понимаешь, эме курулбай атат. Башка мамлекеттерде 2 айда чоң микрорайон курулуп калат. Булар боюнча эми жыйынтыкты өкмөт да берер, бирок Лейлекте курула элек деп тактай кетели, курулуп жаткандыгын дагы белгилеп кетели. Айрымдар пайдаланууга бериле экен. Кошумчалап коеюн, бул жерде эми бизде ушундай бир адамдар пайда болду да, коомго калпты эч мындай тартынбай туруп эле айта бергенчи. Мисалы мынакей көчөгүнү министрлер кабинетинин отчетунун көбү калп дейт. Кайсы жерлери калп, мына ачык айтсын азыр. Кайсы цифралар, кайсы жерлери калп. Жөн эле мындай голословно эле мындай эле тиги министрлер кабинетинин отчету калп деп койгон туура эмес да. Туурабы? Көчөгүнү президент өзү улуттук банктын төрагасына суроо берди. Ал улуттук банк айтты да, банкта 40 тоннадан ашык алтын турат деп. Туурабы? Барыңар уктуңар. Ошондо президент суроо берди. 40 тонна алтын турганы чынбы деп. Чын деди. Комиссия келип текшербей атат, биз даярдап койгонбуз деди. Адамдар болсо, буга чейин айтып атышат 40 тонна алтын жок, калп айтып атышат деп. Айланайын, калп ушинтип эле туруп алып эле голословно эле эми анда Акылбек Жапаров менен барсында беттешип телевиденияга чыксын дагы Акылбек Жапаровго далилдеп берсин, сен бул жериңди калп айттың, бул жериңди чын айттың деп. Не себептен жана 35 миллиард дефицитти айтпай атышат. Баардыгы жакшы деп келе, ошого такаганда айтпай коюшат. 35 миллиард. Биз жылдын жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Гүлнар айымда келип кошуп калды. Болжолдоп туруп эле ура берген болбойт. Жок, жыйынтыгы 35 миллиард жетпей атпайбы? Гүлнар айым мына быйылкы жылдагы жаңы эле айтып өткөндөй оор сыноолордун бири Баткендеги Кыргызстан чек арасындагы канча фундаменттери курулуп, туура азыр 2 айдан бери курулуш кычкырып келбек, ошонун кесепетинен кичине курулуштар кечеңдеп курулуп атат. Бирок буга чейин айтып өтпөдүмбү мен? Керек болсо мамлекет бир үйдү куралчы эмес, бир үйдү. Азыр болсо министр билбей атса, кайсы фирма Лейлекте иштеп атканын билбей атса, ушул боюнча биз Гүлнар айымга сөзүнө конок берели. Мына сиз Баткендин абалын жакшы билесиз. Чилекке каршы акыркы чырдан улам 60тан ашык адам каза болду кыргыз тараптан. Үй жай, соцобъекттер талкаланды. 63 деп жүрөбүз го дейм. 63. Азыр аларды калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат, бирок узап бара жаткан жылдагы бул окуялар кайталанбаш үчүн жетишинчи аракеттер байкалып атабы? Мен биз жылдын жыйынтыгын сүйлөсөк, мен дагы бир кейиштүү нерседен баштайын, биринчи пландарды айтканда. Эми быйыл аппарат президента менен ошол биздин депутат айымыбыз Надира Нарматова ошол жана мамлекеттик эмес уюмдарга каршы мыйзамды демилгелеп атат да. Анан мен айткым келет, эч кайсы бир мамлекетте мамлекет социалдык кызматтарды өзү жасабайт. Аны аутсорсингке чыгарып, мамлекеттик эмес уюмдар аткарат да. Биздин ушул бир эле демократиянын жакшы принципи ушул мамлекеттик эмес уюмдардын иштегени болду да. Мына Баткен окуясындагы биринчи ошол 13төн башталгандан 15-16 сентябрда биринчи болуп мамлекеттик эмес уюмдун өкүлдөрү, активисттер, волонтерлор чыгып, ушул биринчи жардамды жана эвакуация кылганды баштады да. Эми азыр ушундай чет өлкөлүк агент, чет өлкөлүктүн өкүлү деген наам берген, мен ойлойм бул биздин өкмөтүбүздү дагы, президенттин аппаратын дагы жакшы эмес деп ойлойм да. Анткени ошондой эле грантты жалаң эле мамлекеттик эмес уюмдар эмес, мамлекет өзү алат.
эң чоң грантополучатель ошол мамлекет өзү. Анан ошол жана биздин конституциялык укугубуз бар, ошол ассоциацияга бириккенге. Эми ошол азыр президенттин аппаратынын мыйзамы менен мына жумушчу топ түзүлдү, аны менен бир топ мамлекеттик эмес уюмдар иштешет комиссия кылып. Ал эми Надира Азимовнанын мыйзамы боюнча билбем кандай болот. Ал экөө бирдей чыгарганы дагы ошол жарандык коомго аябай кысым болуп атат да. Мен ойлойм, ошол эгерде биздин президентибиз ошол келечегибизди эркин карап, ошол эки мыйзамга вето коюш керек да. Анткени жарандык коомдун салымы, айрыкча Баткен окуясы да эң чоң болду. Ошон үчүн мен азыр ошол маселеден баштайын деп атам. Анан Лейлекте, мен өзүм Лейлекте жайгашканбыз. Биз өзү ошо Разаков шаарында, ошол Баткен областында иштейбиз. Эми айткым келет, проблемалар бар. Аны чечкенге ошол мамлекеттик эмес уюмдар айтып атат. Ай, бирге кылалы, бизди түртпөгүлө, прессинг кылбагыла. Ошону ошол жеткирейин деп айткым келет да, ошон үчүн. Мындай болуп калды да, эми мынакей азыр кабыл алына элек мыйзам жөнүндө айтылып атат. Бул мыйзам жогорку кеңешке демилге катары коюлду. Бул али кабыл алына элек жогорку кеңештин толугунан өтө элек кайрадан иштеп чыкканга жөнөтүлдү. Ал эми Россияда бул ушундай эле мыйзамды кабыл алышты дагы, чет өлкөлүк агенттигин наам берди. Россиядан өрт чыгып кеткен жок. Бейөкмөт уюмдар иштеп атат Россияда кадимкидей эле. Өзүнүн иштерин жүргүзүп атат. А бизде болсо чет өлкөлүк агенттигин наам берип койсоңор эле биз тиги шпион болуп калат экенбиз деп эле куурап атышат. Эми коркуп атканына жараша буларда бир нерсе болбосо керек. Россия бизге үлгү эмес. Россияга биз эме болбошубуз керек. Мен бул мыйзам жөнүндө али бекиби, жогорку кеңештен өтөбү, өтпөйбү, али эч нерсе жок да. Эми президенттин аппараты демилге көтөрсө, түз суроо берсе, сиз кайра тез. Каяктан президенттин аппараты ал Чолпонбек мырза, мына албетте эки жактан болот. Узап бара жаткан жылдагы актуалдуу маселелер, талкууланган маселелер ушулар болуп атат. Мен бирок талкуунун багытын нугум бир башкага бургум келип атат да. Мына азыркы күнгө чейин чечилбеген, баш ачылбаган бир нече маселелер турат. Ошол эле чек арага байланыштуу, мына Тажикстан менен дагы чек ара Кудай буйрса чечилерин бийлик, президент убада кылып атат. Албетте ага бардык коомчулук кызыктар болсо керек. Анан дагы бир нерсе, мисалы Кемпир-Абад маселеси боюнча камалгандардын маселеси да. Чолпонбек мырза, президент бул боюнча сот чечим кабыл аларын айтууда, албетте мыйзам боюнча. Ал эми жалпы улуттук консолидация, коомдогу консенсус үчүн бийлик дал ушул жанагы айтылып аткан маселелерге көңүл буруп жатабы? Кийинки жылы эмнени күтсөк болот? Мындайда биз азыр биздин коом бул укуктук мамлекет куруунун балалык оорусу менен ооруп атабыз да. Мынакей биз президент өзүнүн ишин кылсын деп коебуз да, кайра эле президенттен сурайбыз. Президентке тиешеси жок ишти да. А президент айтып атат, давай, туура айтып атасыңар, ар ким өзүнүн ишин кылсын. Укук органдары өзүнүн ишин кылсын, прокурор өзүнүн ишин кылсын, сот өзүнүн ишин кылсын. Мен өзүмдүн ишимди кылайын деп атат. Туурабы? Ошентип бир нече ирет маекте берди. А кайра эле коом айтып атат. Коом айтат, талап кылат. Сен өзүңдүн ишиңди кыл, сотко кийлигишпе, прокурорго кийлигишпе, немеге кийлигишпе дейт. Анан кайра эле камалып калса, президент ушулардын баарын чыгарып кой дейт. А президент эмне кылыш керек? Сотко айтыш керекпи? Баарын чыгар, бошот. Эмне камап салдың деп. Анан сот айтат, айланайын, сен кийлигишпейм деп коюп эле эмне мага кийлигишип атасың? Муну болсо тергөөсү бүтө элек. Ички иштер министри алып келип камады. Анан алардын тергөөсү бүтө элек, прокуратура өзүнүн жыйынтыгын бере элек. Мен эмнеге ошентишим керек дейт да президентке. Туурабы? Жок, мыйзам боюнча ушундайбы? Албетте. Мыйзам боюнча ушундай да. Президент Анан эмне себептен биз президенттик күчкө салабыз? Давай бошот эле бошот депчи. Президент бир эмес эки жолу айтты. Соттун ишине кийлигишпейли. Эгер айым сураса беришим мүмкүн. Немеге кийлигишпейли? Мынакей укук коргоо органдары мамлекеттеги тынчтыкты сакташ үчүн өз ишин кылыптыр. Эми тергөөсү жүрсүн. Прокуратура өзүнүн жыйынтыгын берсин. Сот өзүнүн жыйынтыгын берсин. Андан кийин анан үстүнө оюбузду айталы деди. А биздин коом болсо тескерисинче. Тескерисинен кетет да кайра элечи. А жалпы улуттук консолидация үчүн эмне керек бүгүн? Жалпы улуттук консолидация үчүн биз баарыбыз мыйзамды таанышыбыз керек. Мыйзамды сыйлоого өтүшүбүз керек. Мыйзам деген эмне экенин билишибиз керек. Отуруп алып айтпаш керек. Баарыбыз чыгалы, камалсак же биз аларды камайбыз, болбосо алар бизди камайт дебеш керек. Бузиктерге салып алып туруп 10 000 киши алып келгиле, 2 000 киши менен эчтеке кыла албайбыз дебеш керек.
Айланайын, Германияда 25 кишини камап салды. Эч ким көтөрүлүш чыгарып, президент нерселер моңор экен кой бергиле 25 кишини деп эч ким кайрылган жок. Прокуратуранын, тергөө органдарынын, соттун чечимин күтүп атышат. Бизде ошондойго көнүшүбүз керек, үйрөнүшүбүз керек. Антпесек биз ушу чурулдашып эле жүрө беребиз. Буга чейинки жаңылыштардын баары ошол президент ийилгишкенден болгон. Кама дегенди камап, чыгар дегенди чыгара бергенден болгон. Бүгүнкү күндө үйрөнөлү. Биз баарыбыз үйрөнөлү. Короо органдарынын ишине үйрөнөлү. Кошумчалап коеюн. Бул негизи все орустар айтканда все познается в сравнении дейт эмеспи. Мына мисалы эле. Бүгүнкү күндө жакында эле сентябрь айында министр здравоохранения камалганда, президент 3 күндөн кийин администрация президенттен комиссия түзүп, прокуратуранын баардыгын көзөмөлгө алып, анан кийин бир посыл берип койду, направление. Аягы немен бүттү? Министр здравоохранения түрмөдөн чыгып кетти, үй камагына кетти, акырын Чолпонбек мырза айткандай консолидация болуп калды да, ошондой болуп калды кебетеси. А негизи укуктуу мамлекетте чын айтат, президент эч жагына киришпейт, даже комментарий бербейт, даже не себептен айтпайт. Башка эмелер айтат. А бирок бизде комментарийлер болуп атпайбы? Мына бүгүн деле наградаларда болуп атса айтып атат, Кемпироватты бардыгы алдын ала алып, ушудан чатак чыгармак эле деген, бул уже бир направление. Мен укук коргоо органдарында көп жыл иштеген инсан катары айтып коеюн. Любой тергөөчү буну эмеге алат. Как направление алат. Ал жеке сиздин оюңуз. Ошондой алат да. Ошондой тергөөчү деген эч жакка киришпеш керек. Тергөөчү деген мындай, тергөөчү деген фактка таяныш керек. Факты барбы? Ошол фактты изилдеш керек. Анан кийин тиги момундай деген Чолпонбек мырза. Сулайман агай, мынабу консолидация жөнүндө болуп атпайбы сөз. Эми Кыргызстанда бир оору бар. Биз бул оорудан сакаймайынча биздин коом оңолбойт. Биз өзүбүздү мындай алыстан карашыбыз керек, четте туруп алып. Биздин 6 миллион элибиз бар. Ашырып айтканда 6 миллион. Анан кийин ушундай өлкөбүз, экономикалык жактан, башка жактан жыргап кеткен жерибиз жок. Муну моюнга алыш керек. Ошондой убакта коом менен бийликтин ортосунда от жагып, ушундай карама каршы коюп, же болбосо бийликтеги киши менен коомдун ортосунда карама каршылык кое берсек, биз анда эч кандай консолидацияга бара албайбыз. Биз аз элбиз, салыштырмалуу айтканда аз элбиз. Бир муштумдай биригип алып туруп, сен чоңсуң, сен кичинесиң, сен коомсуң, сен бийликсиң. Мен оппозициямын, сен позициясың дебей, биз бүгүн өлкөнү кантип коргоп калабыз? Ошондо турат маселе. Бул байрагыбыз дагы турабы же турбай калабы? Эгерде быйыл биз ушу 1 январга байрагыбыз желбиреп турган боюнча, гимнибиз жаңырып турган боюнча кирсек, Кудайга ыраазы болушубуз керек да. Азыр дүйнөдө эмнелер болуп атат? 3-чү дүйнөлүк согуш жарыяланган жок. А бирок жүрүп жатат да. Эми мындан кийинки чек аралар адамдын каны менен чийилет, мурда сыя менен чийилсе. Ошолорду ойлош керек да. Анан бийлик эместегилер, коом, анан мамлекет деп бөлүп алып туруп, конфронтационный мышление менен жүрүп отурсак, биз өлкөнү жыгып алабыз просто. Ошондон ар бир киши ойлонуш керек азыр. Ар бир чоңбу, кичинеби, балабы же башкабы, бийлиги барбы же жокпу? Ар бир киши, мен ушу мамлекетти кантип сактап калам? Кандай кылып, эмне кошумча кошом? деп ойлош керек да. Сен жамансың, мен жакшымын. Дей берген менен болбойт. Баарыбыз бирбиз. Кыргызда жаман менен жакшынын ортосунда сөөм гана айырмы бар. Ошон үчүн мен жакшы, сен жаман дегенди коюш керек дагы. Мамлекет менен коом биригип, жарандык коом менен бийлик биригип алып туруп, өлкөнү туура жолго салып кетиш керек. Мына ошол консолидация. Эки тараптан тең. Мен Гүлнар айым, мен кийинки жылдагы милдеттер жөнүндө сурагым келип отур. Кийинки жылы биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Мен азыр негизге эмен айткым келет. Ушул бийлик коомдо бизде ар түрдүү сектор бар. Мисалы үчүн массалык маалымат каражаттар, бул дагы бир бийликтин бутагы, коомдун бутагы, мамлекеттик эмес уюмдар, кесиптик бирликтер, профсоюздар.
ошону бийлик өзү конфронтация кылбай, буларга прессинг кылган мыйзамдарды кабыл албай, кайта система сдержек противовесов бар да. Бирөө айтып туруш керек. Ай, мондай туура эмес болуп атат. Бирөө айтып турбаса болбойт да. Анда бийлик каалаганын кыла берет. Ошол кемчиликти уга билген дагы жакшы. Ошого мен азыр кийинки жылга ушундай жанагындай дискриминациялык мыйзамдарды кабыл албай, ошол эле массалык маалымат каражат боюнча мыйзам, мамлекеттик эмес уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алынбай, кайра жакшынакай консолидацияга чакырып, бирге баарлашыш керек да. Мына жакында биз Өзбекстанга бардык. Булар 17-нчи жылга чейин мамлекеттик эмес уюмдар такыр иштеген жок. Бирок Өзбекстан өзү азыр мамлекеттик эмес уюмдарга бүт айнектерин, эшиктерин ачты. Бийликчи айтып атат, биз мамлекеттик эмес уюмдар менен иштебесек, анда бизде өнүгүү болбойт экен депчи. Ошого мен айткым келет, ошол консолидацияны бийлик өзүгө душман издебей, конфронтацияга барбай, кайра аларды угуп, бир жакшынакай бир баарлашуу аянтчаларда түзүп уга билиш керек да. Чолпонбек мырза, буга чейин бир топ ача пикирлер айтылды, ар түркүн ойлор айтылды. Мына Гүлнар айым да айтып атат, бири-бирибизди уга билишибиз керек депчи. Сиз мисалы бийликтин өкүлү катары ошол эле жарандык коом болобу, башкалардан эмнени талап кылат элеңиз? Мен кайталап айтайын, биринчи кезекте биз баарыбыз мыйзамды уга билишибиз керек. Президентти да эмес, коомдук уюмду да эмес, мени да эмес, сени да эмес, жалпы адамдар мыйзамды уга билишибиз керек. Bizde mıyzam бар mı? Baş mıyzam бар mı? Konstitusiya бар mı? Al mıyzam emnen talap kılıp atat. Mına ошол мыйзамдын талабында баарыбыз ошого үйрөнүшүбүз керек. Анан отуруп алып кыргызчылыкка өтүп, бир жерин президент минтип коюш керек, тил жерин сот минтип коюш керек. А мыйзамды каяка коебуз анда? Анда биз конституцияны жазганда эле жазышыбыз керек болчу. Биз кыргыз улутунун менталитетине ылайыкталган мыйзам жазалы. Kempirler üçün özünçö, avuşkalar üçün özünçö, ayalдар üçün özünçö, erkekler üçün özünçö, jigitler üçün özünçö, balдар üçün özünçö degençi. Андай болбойт да, мыйзамдын бир эле тили бар. Туурабы? Кылмыш кылдыңбы, жооп бересиң, болду. Башка тил жок мыйзамдачы. Анан ошол мыйзамды үйрөнсөк биз, мыйзамды сыйлай баштасак, кайрчыдан баштап президентке чейин мыйзамды сыйлай баштасак, анан ошондо биз укуктук коом курганын кадамын жасайбыз. Бийлик биринчи өзү аткарыш керек да. Бийлик деген ал биринчи кезекте аткарыш керек да. Анан ошондуктан мына мыйзамдуулук өтөлү. Жанагыдай ээн ооздуктарды жыялы, токтотолу. Баланча бузикке салып келип 10 000 киши менен бул бийликти бир жерине тээп каалап жиберели дегенди токтотолу. Буларды камабасак биз камалабыз дегенди токтотолу. Баланча миллион сомдун тараталы дагы баланча кишилерди акчага жалдап болсап келели деген сөздөрдү токтотолу. Мамлекет дегенди тескерисинче сүйлөйлү. Ушул мамлекетке жардам берели. Ушу мамлекет депутатына тургузалы. Ушу мамлекетти бир чачыратып жибербей сактайлы дегенди үйрөнөлү кайра тескерисинчечи. Мыйзамда андай сөз жок деген үйрөнөлү. Биз президент, сиз айтып калбадыңызбы? Президент кече министрлер кабинетинин жыйынын өткөрүп, ушул жылды жыйынтыктаган бир топ билдирүүлөр жазады. Алардын арасында жана статистикалык маалыматтарды да айтты. Биз азыр президенттин жылды жыйынтыктаган видеосунан үзүндүнү угуп алып, анан талкуубузду улантсак. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2022 жылдын январь-ноябрындагы Кыргыз Республикасынын ички дүң продукциясы алдын ала баалоонун негизинде 781 миллиард 400 миллион сомду түзүп, 7%га өсүш болду. Фискалдык саясатты күчөтүүнүн негизинде кирешелерди арттыруу мүмкүнчүлүктөрү пайда болду. Жыл жыйынтыгы боюнча консолидацияланган бюджеттин көрсөткүчү Каржы министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча 400 миллиард сомдон ашырып жаап жатабыз. Кийинки жыл болсо, билесиздер, 500 миллиард сомдон жогору болот деген амбициялуу максат койгонбуз. Бул максатты ишке ашыруу жалпыбыздын бирдиктүү жана натыйжалуу иштерибизге байланыштуу болот. Өлкө казынасынын көлөмүнүн көбөйүшүнүн негизинде 2020 жылдын октябрынан тартып бүгүнкү күнгө чейин республикалык бюджеттин эсебинен жалпы 200 социалдык объектилердин курулуштары менен оңдоо түзөө иштери бүткөрүлдү.
Бул сөзүбүз куру болбош үчүн президенттин келтирген статистикасын, эсептерин дагы угуздук. Өмүрбек мырза, мына жанагы эле суроону сизге дагы бергим келип атат. Быйылкы жылдагы окуяларды эске алуу менен кийинки жылы саясий кырдаал кандай болот? Анан алдыдагы милдеттер эмнелер болуш керек? Негизи эми жөнөкөй жалпак тил менен айтканда, жанагы 35 миллиард дефицит бул биздин Кыргызстандын тарыхында болбогон нерсе. Бул аябай өзүнүн ролун чоң ойнойт. Анан азыр башка мамлекеттерде дагы эмдиги жылы оор жыл болот деп атат. Дүйнө жүзүндө тиги бул бизге кесепети тиет. Бирок бизде бир нерсе бар да, мен дагы эле айтып коеюн. Мен бийликте деле иштегенде, бардык жерде иштегенде бизге очко втирательство аябай чоң болчу. Анан цифра менен ойлогон деле жакшы болчу. Ошол эле Камбар ата кесин курабыз деп ошо Акылбек Жапаров канча жолу эметти эле. Ошо Бакиевке деле докладын баардыгыбыз билебиз. Ошол нерселердин баардыгы эле мындай наслоение бирок болуп эле келатат. Анан коррупция менен күрөшүп атабыз, тигинде мындай деп эле айтылып келет. Бирок аягы келгенде эле жанагындай начар болот. Потому что цифра менен эле ойношуп атат да. Бүгүнкү күндө эле мына бир эле мисал мына Лейлектен келдим деп атат. Лейлек маселесин алсак эле фундаментти, үйдү фундаментти эмес, үйлөрдү 2,5-3 айда куруп беребиз деген. Мына чынбы? Бирок бүгүн канча убакыт өттү? Болгону жана 420дан 2 эле үй берилип атат. А калгандары каякта жашап атат анда? Вот кеп ошоду айткандан кийин аны аткарыш керек. Болбосо мен эмне себептен айтып атам? Президентский бийликте жашагандан кийин президент бул конституциянын гаранты. Адам укуктарынын сакталышы боюнча эң биринчи адам бул президент болуш керек. Саясатты тыштап туруп өзүнүн башынан мунун баардыгы өткөн Садыр Жапаровдун, калгандардын да. Ошон үчүн Кыргызстанга эмне керек биринчи? Бул адилеттүүлүк керек. И чиновниктер бүгүнкү күндө алдабаш керек. Биз көп эле чиновниктерди көргөнбүз. Көп эле госсекретарлардан баштап спикер парламенттер, министрлерди көргөнбүз, которые и Бакиевди алдады, бардыгы. Качкан президенттердин бардыгы айтат, мени тегерегим алдап койду деп. Понимаете? Анан балдарым подвели, тиги балдар эме үкөлөрүм подвели деп айтат. Бирок өзү эч качан бул мен чын эле туура эмес иштеп өптүрүм деп бирөөсү айткан жок. Даже мына Аскар Акаевди ал, Бакиевди ал, Атамбаевди ал, ошол эле Сооронбай Жээнбековди ал, бардыгы эле эме молодец. Только тегереги жаман да. А мындай болбойт да. Вот кеп ошодо да. Мен кошуп коеюнчу. Мына цифралар менен ойноп атат деп атпайбы? Эгер цифралар менен ойноп атса, Баткендеги 2 жыл мурда 17.000 сом айлык алып жүргөн жоокер бүгүн эмне үчүн 70.000 сомдон айлык алып атат? Каяктан чыкты бул акча? Көчөгүн эле 10.000 сомдон айлык алып жүргөн мугалимдер бүгүн 40.000 сомго чейин айлык алып атат. Бул акча каяктан чыкты? Мына мамлекеттик кызматкерлер бүгүнкү күндө 15-20 миң сомдон айлык алып жүрсө, мындан 2 жыл мурда бүгүнкү күндө орточо айлык 70.000 сомго чейин жетти. Бул акча каяктан чыкты? Кумтөрдүн эсебинен берилип атат анын баардыгы. Ал кумтөрдүн 40 тонна алтыны банкта турганын угуп атпайсыздарбы? Угуп атпайсызбы? Мен кумтөр болобу, каяктан болобу цифраларды алып келип атабыз да. Алып келип атат да бүгүнкү бийлик. Анан кийин цифралар менен ойноп атат дейт. Жанагынча акча, жанагынчалык мамлекеттин пенсиясын көтөрүү, жөлөк пулдарды көтөрүү, жанагынчалык сос объектилердин баарын куруп жатканы, жолдордун баарын куруп жатканы каяктан чыкты ал анчалык цифралар? Встречный вопрос. Эмне себептен үй курулбай атат Баткенде? Ошону айтып койчу. Курулуп атпайбы? Жок, эмнеси күч менен берген жок. Кечирим сурайм, мен бул маселелер кишилер кирип жумушчу тартипте да чечилер, бирок мен кененирээк ойлонгом, кененирээк талкуулалуу. Сулайман агай. Сулайман агай. 2 айда бүтпөй калды деп эле. Адатта биз баардык иштерде, баардык окуяларда жылды жыйынтыктап атып деле эмне кемчилик кетирдим, эмне сабак алышым керек деген суроону өзүбүзгө да коебуз да. Быйылкы жылдан алуучу эң башкы сабак эмне болду? Быйылкы жылдан алуучу эң башкы сабак ар бир гражданин үчүн бул жалкоолукту коюш керек да. Жалкоо киши, иши жок киши, бекер отурган киши оозуна келген кепти сүйлөй берет. Бизде оозуна келген сөздү сүйлөп жүргөн киши көчө толода. Көчөнүн баары ошондой. Ал эмнени жамандайт? Ал улутту жамандайт. Ал президентти жамандайт. Ал парламентти жамандайт.
Парламент жаман болса да жамандабайм, себеби ал меники да. Бийликти жамандайт, баарын жамандайт, өлкөнү жамандайт. Эми такыр айласы кеткенде бейиштей болгон ушу Кыргызстанды дагы жамандайт. Ушул жаратылышты да жамандайт. Мен Кыргызстанда жаратылыш көргөн эмесмин. Дүйнөнүн бейиши бул. Туура, эгер тозок кылып айландырып, ошо бейишти тозок айландырып, түтүн жутуп жашап атсак, ал биздин күнөөбүз ал. Биз ошондой кылып койдук. Биз жалкоолуктан ошентип таштадык. Ошон үчүн ар бир киши иштеш керек да, иштеш керек. Бир, мен ушундай бир сунуш айтайын деп турам, бир сүйлөм менен. Азыр биз өндүрүштү жолго коюшубуз керек. Бул улуттук идея кылып көтөрүп чыгыш керек да. Өндүрүштү жолго коюш керек. Өндүрүш деген мурдагыдай эмес азыр. Азыр монтажный производство дейт. Азыр монтаждык өндүрүш. Кыргыздардын доору келди. Биз ошол өндүрүштү жолго коюп, монтажный производствону жолго коюшубуз керек дагы. Жана мигранттарыбызды алып келишибиз керекпиз. Мына менимче кийинки жыл үчүн ушул иштерди колго алса жакшы болот эле деп ойлойм. Гүлнар айым, мигранттар деп калдык. Эми сиз ошо мигранттар менен тыгыз иштеп келатасыз. Ошолордун маселелерин, абалын эске алуу менен алымчы сабак сиз кандай? Эми бир эң урчундуу маселе 90% биздин мигранттар бир өлкөгө барып атты да. Анан 10% уже башка өлкөгө. Анан ошол өлкөдө алардын жана атайын согуш башталды, санкциялар башталды. Бир топ биздин мигранттар айлыгы азайды, жумуш жоготту. Эми алар туура башка Великобританияга, Германияга баргысы келип калды, бирок квота аз ал өлкөлөргө. Ошого алар аргасыз азыр Россияда калып атат да. Биз түздөн түз Россия менен иштейбиз, мигранттар менен. Алар айтып атат, эми өзүбүздө жумуш орун болсо жүрбөйт элек. Айлык өскөн жок аякта. Санкцияда мына февралдан бери, 24-февралдан бери абал оор. Кече сентябрда мобилизация башталды. Биздин канча 500 миңге жараныбыз Россиянын паспорту менен жүрөт. Аларды мобилизацияга алып кете турган аябай коркунуч бар. Ошолорду дагы биз ойлошубуз керек эмки жылы. Мен ойлойм, ушул азыр февралда эгер булар экинчи валына мобилизацияны объявлять этсе, анда реалдуу түрдө биздин аябаган көп жарандарыбыз кетет согушкачы. Биздин согуш эмес ал башка өлкөнүн согушу. Ошону дагы эске алыш керек. Анан мен өзүм ушул Лейлекте жашаган катары ошол чек араны бекемдеш керек. Албетте биз мына жашайбыз, аябай дагы эле кооптуу. Анан дагы бир өзүмдүн сөзүмдү айтайын дедим эле. Мына Кемпирабад маселе боюнча отурган биздин кыздар, балдар патриот эле, булар душман эмес өлкөнүнчү. Алар ушул жекече өзүнүн позицияны айтты, чыкты. Андай бир өлкөдө переворот, революция жасайбыз деген ниети жок эле. Ошого мен өзүм ойлоп атам, ушул жакшына кылып жылдын аягында ушул айрыкча кыз келиндерди чыгарып койсо жакшы болот эле. Анткени аларды дагы уга билген дагы бул дагы чоң саясаттын бир кандайдыр бир жакшы касиеттери да. Тилекке каршы биздин программа аягына келип калды. Бул темалар эми жаңы жылдан жалпысынан өлкөгө, ар бир жаранга жакшылык, тынччылык болсун деп тилейли. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, эксперттер талдайт программасы дагы бир жыл бою коомдогу, өлкөдөгү курч болуп аткан окуяларды талкуулап, ар түркүн пикирлерге орун берүүгө кызыктар болду. Ушул ишти алып барды. Ошондуктан биз менен бир жыл бою бирге болгондугуңуздар үчүн дагы ыраазычылык билдирип, мындан аркы жылдарда дагы эксперттер талдайт, Азаттык менен бирге болот деген ишеним менен бүгүнкү программаны жыйынтыктагым келип турат. Биздин бүгүнкү программабызга профессор Сулайман Гайыпов, саясатчы генерал Өмүрбек Субаналиев, президенттин кеңешчиси, жазуучу Чолпонбек Абыкеев жана кыргызстандык мигранттардын кесиптик кошуунун негиздөөчүсү, жарандык активист, мурдагы депутат Гүлнара Дербишова болду. Талкууну мен Бактасанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.